Саламатсыздар, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналынын эфирдик убактын таян программасы Уланта. Студияда сиздер менен мен Сүйдө Соорубаева. Мен сиздерге эсиңиздерге сала кетейин. Мен сиздер менен түз эфирде иштеп жатабыз. Андыктан бүгүнкү биздин кетирип жаткан темада сиздерге кызык болсо керек. Анткени акыркы маалыматтарга таянсак, жол күзөт кызматынын иштегендердин 60% жол эрежелери боюнча сынактан өткөн жок деген маалымат тарады. Мына ошол маалымат тактоо иретинде жалпы эле ушул бүгүнкү күндөгү мурдагы майы азыркы жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери канчалык деңгээлде өздөрүнүн жумушун билет. Мына ошол туурасында сүйлөшөлү деп Ош шаардык ички иштер башкармалык жол кайгылуу кызматынын башчысы, милициянын подполковниги Шакиров Шайырбек Шакировичти чакырдык. Саламатсызбы? Хош келипсиз биздин студияга. Ал эми мен эскерте кетем, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен түз эфирдебиз. Экрандын алдында турган телефондорго чалып, бүгүнкү биздин конокко сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биздин карамабызда дагы 1 сааттык убактыбыз бар. Ага чейин биз майыбызды баштай берсек, мына айтсаңыз, акыркы маалыматтар боюнча ошо сиздердин башкы жетекчиңиздер билдирди, Талантбек Исаев, 60% кызматкерлер жол эрежелери боюнча сынактан өткөн жок деп. Буну эмне менен түшүндүрөсүз? Саламатсыздарбы? Ушул жылдын 17 май күнү бизде Ош шаарында аттестация болду. Бул профессионалдык кесиптин мындай текшерүү боюнча болду. Бизде шаарыбызда мына өзүңүздөргө белгилүү 65 кызматкер болгон болсо, 65 кызматкерден ушул 5 кызматкерибиз ушул аттестациядан өткөн жок. Жана ошондой эле 16 кызматкерибиз бул күзүндөгү аттестациядан өтө турган болушту. Себеби ошол күзүндө биздин ошо кызматкерлердин иштегенине ушу 1 жыл болгон өтө турган болушту да. Ал эми негизи айтсаңыз, мына биз айтып атпайбызбы азыр бүгүнкү күндө 60% өтпөй калды депчи. Сиздердин кызматкерлер канчалык деңгээлде өзүнүн даярдыгын көрсөтүп ошол кызматтык өзүнүн деңгээлин сыноого келгенде? Бизде биздин кызматкерлерде 60% өтпөй калды дегенде биздин өзүбүздүн Ош шаардык ички иштер башкармасынын жол кайгылуу кызматкерлери 5 эле кызматкер өткөн жок. Бул жерде чындыгында бул профессионалдык деңгээлин текшерүүдө биринчиден бул жанагындай огневой подготовканы тапшырышты. Жана ошондой эле бул физкультурадан тапшырышып, кросс болду, жана ошондой эле граната ыргытуу боюнча подтягивание болду. Челночный бег дегендей ушундай физический подготовкалардан өтүп, андан соң жанагы регулировкабыз болду. Регулировкадан кийин тестирование. Тестированияда бул 240 суроо болот. Өзгөчө кандай суроолор болот ошо тестте? Бул жерде чындыгында ар кандай суроолор бар. Мисал иретинде кандай суроо болушу мүмкүн? Айтып кетсек, бул биздин уставтарды, кодексти бар беле да? Уставтарыбыз бар. Жана ошондой эле автошинанын жанагындай протекторлору канча миллиметр болуш керек, легковойдуку, грузовойдуку, жана ошондой эле пассажирский транспорттуку деген жерлери бар. Жана ошондой эле бир стойкага канча жол белгилери, знактар илинет деген суроолор бар. Кайсыл жерден автоунаалар кандай жүрүш керек, канча ылдамдыкта деген ушул бардык немени камтыган суроолор бар экен да. Бул жерде жана ошондой эле жогорку кеңешке канча жаштан биздин атуулдарыбыз депутат боло алат, жана ошондой эле канча жылга шайланат деген суроолор бар экен. Бул эми чындыгында ушул биздин өзүбүздө турмушта болгон эле суроолор экен да. Болуп жаткан эле суроолор бар экен. Негизи айтсаңыз, сиздер жумушка кантип аласыздар? Кандай критерийлер менен? Так, бизде азыркы бүгүнкү күндө мисалы үчүн жол кайгылуу кызматына жумушка кире турган болсо, биринчиден ушул стадияларын басып өтүш керек. Мисалы үчүн Ал кандай стадиялар? Биринчи адам жанагы кандидат медициналык кароодон өтүш керек. Өзүнүн ден соолугун текшерип, неме кылып, андан кийин ушул жанагы физический подготовканы тапшырыш керек. Билими кандай болуш керек? Билими жогорку юридикалык билим болуш керек.
жана ошондой эле жанагы тестирлөөдөн өтөт, жол эрежеси боюнча регулировка болот, аны өтүш керек. Дагы мына бул категориясы, водительский удостоверениясынын категориялары А, Б, С деген категориялар болуш керек. Мотоцикл, легковой и грузовой автомобиль дегендер. Анан ошонун негизинде конкурстун бастабаны болот. Ошол жерде конкурстан сурайт. Ошол кайсы немелерин тапшырды. Ошого карата суроолорду беришет. Чоң рахмат, бизде теле көрүшү бар экен, кабыл алайын. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Тилекке каршы биздин байланыш үзүлүп калды. Мына сиз айтып калдыңыз, азыркы күндө кандай критерийлер менен балдар жумушка алынат депчи. Сиздерде мисалы үчүн азыркы иштеп жаткан балдардын орто муун, улуу муун, анан кийин азыркы муун деп дагы 3кө бөлүнгөн кызматта ушинтип бөлүнөт да. Мына азыркы муун сиздерге жумушка кирип аткан азыркы муундун деңгээли, билим деңгээли, тажрыйбасы, кызыгуулары кандай болуп атат сиздерге келген жаштардын? Азыр бүгүнкү күндө биздин кызматкерлерибиз өзүнүн эле кызматкерлерди айтып бере турган болсок, биздин кызматкерлер жалпысынан жогорку юридикалык билими бар кызматкерлер, жана ошондой эле ушул аттестацияга чейин высший технический билимдери менен жүрүшкөн. Азыр бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер дагы мындай билим деңгээлин жогорулатыш үчүн ушундай жогорку милициялык окуу жайларына ушундай тапшыргандарга аракет кылышып жүрүшөт да. Рахмат, бизде теле көрүшү бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Bizim ertemendekiler de razı Nima? Sen bunu tutup bölüp verirlerse gayret kalan yerine tuğalar. Rahmat. Рахмат. Мына ушул суроо көптөн кызып турат. Бул боюнча айтып кете турган болсок, бизде эртең менен мына мектеп окуучуларыбыз чыкканга чейин, эртең мененки саат 7-де развод болуп, балдарды тизип, ошол жерде биз өзүбүздүн ориентировкаларды жеткизип, могу машине токтобой кетип, могу машине тонировкада жүрөт, могу машине безгош номер жүрөт дегендей ушундай ориентировкаларыбызды, багыттамаларыбызды берип туруп, ошол жерде биздин атайын маршруттук каттам боюнча бул маршрутный лист деп коебуз. Ошол маршруттук листи берилет. Себеби бул анализ боюнча, анализ аварийность боюнча кайсы жерде жол кырсыгы көп катталып атат, кайсы жерде биздин мындай пробкаларыбыз болуп атат, кайсы жерде биздин светофорлорубуз өчүп атат. Ошолорго карап туруп, бүгүнкү күндө биз ушул кызматкерлерди ошол негизинде дислокация менен бөлөбүз. Негизинен мына айттыңыз го, кесипкөйлүгүн сыноо боюнча сынактап атпайбызбы, аттестация депчи. Мына ушул аттестация сиздерде канча убакытта бир болуп турат, анан кандай негизде болгондо болот? Сиздер өз алдынча мисалы үчүн ошол сиздердин кызматтын уставын бузган же болбосо мыйзам бузууларга барган тигил кызматкерлерди жумуштан четтетүүгө сиздердин укугуңуздар барбы? Бул боюнча аттестация бизде 4 жылда бир болот. Ал эми эгер ушундай мыйзамдуулукту бузган болсо, ошол мыйзам чегинде биз ошого чара көрөбүз да. Чара көрүп, ошол кызматкерди жумуштан алабыз. Ошол аттестация учурунда канчалык деңгээлде ошол комиссиянын курамы куралып, бир паракорчулук болбойт деп ишенүүгө болобу? Азыр чындыгында бул жерде мына кечеги өткөн аттестацияда эч кандай паракорчулук болгон жок. Балдар биздин кызматкерлер мындай өздөрүнүн билимдерине сынашып, өздөрүнүн күчтөрү менен өттү. Себеби ушул бизде мына Ош шаардык ички иштер башкармасында жумасына 2 жолу мындай физический подготовка болуп, биздин кызматкерлер ошол жерде даярданышат. Мындай кроссдон, турниктен, жана ошондой эле футбол тебишип дегендей физический подготовка боюнча самбо жана ошондой эле ушундай немелер менен даярданышып, биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө даярда турушат. Жок рахмат, бизде дагы теле көрүшүү бар экен. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы? Саламатсыз. Сизди угуп атабыз. Биринчиден шаардын майчынын башчысы Шайбек Шакиров сизге өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Шаарда азыр аябай көп пробкалар болуп атат, балдарың иштеп атат жакшы. Биздин шаардын тургундары аябай көп эме болуп атат азыр. Тоготор жерде айтсаңыз, сурооңузду берсеңиз. Эме биз ыраазычылык билдирген. Чоң рахмат анда. Пробкалар боюнча азыр кандай чечим? Чоң рахмат сурооңузга. Мына ошол тыгындарды жоюу боюнча кандай иштер жүргүзүп атасыздар деген суроо. Так, рахмат. Бул чындыгында азыр шаарыбызда бүгүнкү күндө 57 000 автоунаа болгон болсо, мына кийинки 2 айдын ичинде уже биздин шаарыбызга дагы 2000 автоунаа дагы келди да. Азыр бүгүнкү күндө жалпысынан алганыбызда 100 000ден ашык автоунааларыбыз бар. Мына башка өлкөлөрдөн келип атат, башка райондордон келип атат. Эми Ош шаары биздин экинчи столица болгондон кийин бул жерге мына Баткен областынан баштап, Жалал Абад областынан, Ош областынан, башка райондордон келгендерди баарын кошуп эсептесек, 100 000ден ашык автоунаа кыймылдуу болуп атат да. Ошого чынында биздин кызматкерлер эрте менен разводтон чыккандан кийин ар дайым мындай пробкаларды, автотыгындарды регулировка кылып, биздин кызматкерлер ушул боюнча иштешет. Кээ бир жерлерде мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, светофор иштебей калганда биздин кызматкерлер ошол жерде регулировка менен иш жүргүзүшөт. Ишти жүргүзүшөт. Рахмат, да деле көрүшү бар экен. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы. Саламатчылык. Алло. Сурооңузду угуп атабыз. Ошо гайдерге суроо берейин дедим. Өзүбүздүн гайдин кызматкерлери ремен тактабы? Анан кийин мисалы сизге деле бул суроода сиз өзү неме кыласыздар? Чоң рахмат. Мен ушул суроону тактап кетейин да. Өзүңүздөр ремень тагасыздар деп. Ошол ремень такпаган учурлар көп да. Такпаган адамдарга айып пулун да кошо айта кетсеңиз. Рахмат. Так, бул боюнча айтып кетейин. Бул биздин жол эрежеси боюнча биздин правилада бар. Ремень безопасности бардыгыбыз тагышыбыз керек. Кызматкер болобу, айдоочу болобу, ошол биздин ушул айдоо правила боюнча биз эрежени сакташыбыз керек да. Мен өзүм деле ремень тагамын, өзүм автоунаа айдасам тагып, кадимкидей жол эрежесин бузбашка аракет кыламын. Ошол ременди такпаганга кандай? Ремень такпаганга азыркы кодекстин, административ кодекстин негизинде 200 сом жарыйма салынат да. Негизи айтсаң, ошо тактоо беретинде канча жолу такпай кармалып, ошол тиешелүү кагаз толтургандан кийин алай канчага чейин жазылып бериле берет? Бул акыры бир нерсе менен токтойбу же 200 сом алып койлу уланып кете береби? Бул боюнча эгер айдоочу ремень безопасности деп коет, бул ремень безопасности такпаган болсо, биринчи биздин кызматкерлер тарабынан эскертилип, айдоо күбөлүгү алынат. Андан кийин ошол административдик кодекстин негизинде ошол 200 сом жарыйма салынат. Ошол жерде айдоо күбөлүгүн алып атканда инспектор эскертет. Ушул ременди тагып жүрүңүз деп эскертет да. Жана ошондой эле бул жерде биздин айдоочуларыбыз айдоо күбөлүгүн алып атканда бул автошколдор бар. Автошколдордо биздин мугалимдерибиз окутат. Обязанности водительге кирет бул. Сиз мындай жүрүңүз, мындай машинаны комплектке чейин текшеришиңиз керек, башкасын көрүшүңүз керек. Анан кийин ошол участок дорожный движение болуп, ошо жол кыймылына кошулуп чыгыш керек да, ошо кызмат, ошол айдоочубуз. Азыр бизде телефондук байланыш бар экен, алып көрсөк, Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы. Саламатчылык. Могу жол күзөт кызматкерлерине бир жагынан ыраазычылыктарды билдирем. Өзүм айдоочу болсом, булар болбосо таксида болбойт, көчөлөрдө жолдордо. Бирок кээде мен дагы өзүм кээде жол кыймылын устум. Ошондо айып төлөнө турган саны мурда Тазманбек гай кызматкерлерине төлөчү дейт.
Hazır bankka төлөгүлөтөйт, ага карыш үчүн убакыт кетирип үчүн кылбачтарын аларга өзүнө калтырып коюп кете беребиз. Ошону жайлардын өзүнө квитанция карматып, айыбызды мойнуна салгандан кийин квитанцияга төлөп бюджетке акча түшүрсөк болобу же кандай бул специально ойлонуп алган метод? Ошого сурап берип коебуз. Рахмат, суроо түшүнүктүү. Бұл бойынша, рахмат, айтып кетейін, бұл бойынша мына азыркы айдоо көлігін алғандан кейін, бұл екі экземплярда жазылат, уақытылуу айдоо көлігін бергенге. Ошол жерге неме жанагы статьясы коюлат. Кайсы административдик кодекстин кайсы статьясын буздуңуз. Bir kopyası bizden kızmatkерлерде болот, bir kopyası ошол айдоочубузда болот да. Ошол жерде жакынкы поштага кирип эле ошо квитанциясын алып, келип ошо биздин айдоочулар, биздин кызматкерлерге берип, айдоо көлүгүн алып кетсе болот. Анан жанагы сиз айткандай мурун ошондой болчу. Ошол жерде квитанция Орун деле жазып бересиз. Орунда 45. Азыр бүгүнкү күндүн талабы боюнча ошол протокол жазылат. Жакынкы поштанын кассасына кирип туруп, квитанция төлөп чыгып берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Бизде дагы телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алайын. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Ош шаарынан жооп жатам. Мен жанагы тонировка карайтылган айнектер боюнча шаарда бир 20-30 автомашина бар да, тонировка боюнча. Bir аларга берип чара колдонулабы же чара колдонулбайбы билбейм да, баягы жолдо көп жүрөм, мен постоянно өзүм водительмин, анан же Ош деле ушундайбы, Бишкекте андай эмес да, Бишкекте башка шаарлар бар, ну андай эмес, себеби же болбосо баягы тааныш билишчилик же акабыкачылык. Чоң рахмат. Жок рахмат, урматтуу эле, сурооңуз үчүн. Рахмат, бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү биз Ош шаарында атайын рейдтерди өткөзүп турабыз. Мына бул 25 май болуп, акыркы коңгуроо болуп, биз мына 2-3 күн рейд өткөзгөнгө жетише элекпиз. Мына бүгүнкү күндө бизде 960 ушундай тонировка кылган айдоочубуз кармалды. Бул тонировка боюнча биз дагы ушул ишти жандандырып атайын рейдтерди өткөзүш керек. Тура кээ бир кызматкерлер, кээ бир айдоочуларыбыз ушул тонировканы жанагы штрафын төлөп чыккандан кийин кайрадан барып туруп, кайрадан жасап атышат да. Ошонун айып пулу канча? Ошол балким кымбаттатыш керекпи ошондой болуш? Мурун 300 сом болчу, азыркы бүгүнкү күндө ушул соттон салынат, 1000 сом жарыйма салынат да. Или 6 айга айдоо көлүгүнөн ажыратылат да. Түшүнүктүү. Дагы бир телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алайын. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Жакшы. Саламатсызбы. Мен сурамандай да, правалар болот да бизде. Правалар болот, статьялар коюлса бизге штраф алат да. Ошо не күнөөгүн болсоң, не айыпталган болсоң, ошо китепчелер же немелер чабып чыкпайбы? Статьялар жазылган, штрафтар жазылган билгилер hiç neме жок да. Кагаздары жок, китепчелер жок. Анча штраф төлөшүндө билбейсиң да боюнча. Бул боюнча мен айтып кетейин, бул биздин средства массовой информация боюнча берилген, жана ошондой эле биздин жанагы АНВ деген коом ишкана менен биргеликте биз жол эрежесин жана жол белгилерин, Ош шаарынын карталары деп туруп ушундай китепче иштеп чыкканбыз. Ушу китепченин ичинде азыр бүгүнкү күндө китеп дүкөндөрүндө сатылып жатат ошо китепче. Ошо китепченин ичинде жол эрежесиден баштап ичинде жанагы жарыймасы жана ошондой эле жолдун белгилери, кайсыл жерде канча ылдамдыкта жүрүш керек, кандай жол белгилери бар, жана ошондой эле жолдун карталары бар, ушундай китепчелер иштелип чыкканда. Бул боюнча бул Ош мап деп чыкканда мындай көрсөңүздөр болот. Сатта бар да бүгүнкү күндө
Навай көчөсүндө мына эски гостиницалай деп коебуз. Ошол гостиницалайдын жанындагы кенжинада турат ошо китептер. Ошо китептерден алып көрсөңүздөр, окусаңыздар болот да. Рахмат, мына биз азыр ошол тонировкалар боюнча, тиги жол эрежелери боюнча сүйлөшүп атабыз. Негизи айтсак, мына ошол күнгө чейин канча жол кырсыгы катталды, канчасынын алдын алууга мүмкүнчүлүк болду? Мына ошол туурасында айтсаңыз. Бүгүнкү күндө шаарыбызда быйылкы жылы 146 жол кырсыгы катталды. Анын ичинен 5 адам каза болуп, 207 адам денесинен ар кандай жаракат алышты. Ал эми былтыркыны айтып кете турган болсок, былтырга салыштырмалуу былтыр 103 жол кырсыгы катталып, 7 адам каза болуп, 146 адам денелеринен жаракат алган да. Эми чындыгында былтыркыга караганда быйыл жол кырсыгы көбүрөөк. Ал эми каза болгондор боюнча былтыркыдан аз. Ал эми денесинен жаракат алып ооруканаларга түшкөндөр дагы былтыркыга салыштырмалуу бир аз көбүрөөк. Ошого карабастан биздин кызматкерлер атайын рейдтерди өткөзүп, бүгүнкү күндө 18449 жол эрежесин бузган айдоочу кармалды да. Анын ичинен айтып кете турган болсок, 795 айдоочубуз мас абалда кармалды. 960 айдоочубуз тонировка менен кармалды. Мына биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө 2 сменде иш алып барышат. Биринчи смена жана ошондой эле экинчи смена. Ошо түнкү сменада айрыкча биздин жаш атууларыбыз спирт ичимдиктерин ичишип, ушундай жол кырсыктарына кабылып калып атышат да. Эми ушул телевидениеден пайдаланып ата-энелерге да кайрылып кетким келет да. Ошол кээ бир ата-энелерибиз ушу биздин ушул балдарын контроль кылып, кичине мындай үйдөгү автоунааларды минип чыгып барып туруп жол кырсыктарына туш келип жатат да. Ошондойлорго жол бербей, балдарды кичине мындай контроль кылып койсо, ушундай жол кырсыктарына кабылбайт эле деген. Рахмат, да, телегөрчүбүз бар экен. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Мен осы Деудан сүйлөп атам. Мынау Жапалак немеде Актилек микрорайонунда жаңы мектептин түшүндө бир перекресткага свети бар койду. Ошондо второстепенный жолдон береткан автомат перекрестканын тушуна автоматтан коюп алды. Ошол туура эмес коюп алды. Шуну баамдап көрсөңөр. Тушуна токтотуп туруп адамдар түшүрөт. Жол коопсуздугун ошол жерде катуу болушу мүмкүн. Бул бир. Экинчиси, şu esket koysanız çalışmak oldu. Cenabı gaylarımız kaydı bulundarga, balastın tüyünü, anan gömdün alacağına, geleceğine tutup olacak. Açık yerine tutsa şu biraz efektivliği volatilete şuların güzeldi. Рахмат, буну эске алабыз. Чындыгында биз азыр бүгүнкү күндө Ош шаарындагы остановкаларды азыр изилдеп, кайсыл жерге туура айтасыз, кайсыл жерге коюлуш керек. Ошолор боюнча азыр бүгүнкү күндө биздин Ош шаарынын кызматкерлери, мына дорожник деп коебуз, ошол биздин инженерлер ушул боюнча иштеп жатат. Азыр мына шаарыбызда айтып кете турган болсом, 34 жол чырагы болгон болсо, бүгүнкү күндө дагы ушул 3 жол чырагы кечиресиздер, 2 жол чырагы коюлду. Мына өзүңүздөр айткандай, 52 мектепке жана ошондой эле мына улица Мамурова, Новхатский көчө бар, азыркы Мамурова көчөсү, ошол жерге дагы коюлду. Мына буюрса 3-үчүсү мына биз Юго-Востоктогу неме жерге дагы койгон аракеттерди кылып жатабыз. Негизи мына бүгүнкү күндөгү башка региондорго салыштырмалуу Ош шаарында ушул сиздердин жол кайгылуу кызматынын кандайдыр бир деңгээлде аброю көтөрүлө баштады десек болот. Анткени баягы кызматкерлердин өзүнүн кесипкөйлүгүн билгендикпи же эл менен баягы иштешүүдө туура бир позицияны кармагандыктанбы, эл тарабынан дагы мындай өтө нааразычылыкты биз уга элекпиз. Анан дагы бир суроо болуп атат. Могул жерде көпчүлүк өзүңүз жакшы билесиз, жанагы техникалык көзөмөлдү алып салгандан бери ар кандай түшүнбөстүк суроолор болуп атат да. Мына ушуну алып салуу менен биз эмнеге жетише алдык?
Так, биринчиден мен айтып кете турган болсок, мына биз кызматкерлерибизге биринчиден биздин ички иштер министрибиздин буйругу бар. 164 буйрукту аткарыш керек. Жана этика, эстетика дегендей адамдар менен, эл менен болгон мамилени оңдоо. Ошол боюнча биз көп мындай сабактарды өтүп, биздин кызматкерлерге жеткизип жатабыз. Жана ошондой эле мына техникалык көзөмөл боюнча айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө эч кандай азыр бизге бул боюнча постановление правительстводан токтом чыгыш керек. Токтомдун негизинде ушул техникалык көзөмөлдөрдү өткөрөбүз. Бүгүнкү күндө Ош шаарына Казакстанга кетип аткан, Өзбекстанга кетип аткан, жана ошондой эле Россияга кетип аткан, Тажикстанга кетип аткан биздин атуулдарыбыз, айдоочуларыбыз келип кайрылышып жатат. Себеби азыр эч кандай техникалык кароо боюнча бул маселе чечиле элек. Чечилгенден кийин биз ушул токтомдун буйруктун негизинде иш алып барабыз. Бизде да теле көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Саламатчылык. Жакшы. График болса керек да, Кандай? Гайлар бир жерде турганда саатын чатемге деп, саатын чатемге деген график бар. Болду, сураңыз. Түшүнүктүү. Так, бул боюнча биз бана биринчи вопросту келди эле, ошол боюнча дагы айтып кетейин, кайталап. Бул боюнча атайын эртең менен дислокация боюнча маршруттук лист берилет. Ошол жерде жазылган аварийно опасный участок анализ кылып, кайсыл жерде пробка болсо, кайсыл жерде жол кырсыгы көп катталат, ошол боюнча ушул багыттамалар берилет. Бир участкадан ушул километрге чейин деп. Ошол кызыгып эгер көрсөңүздөр, ошол биздин жолдо турган кызматкерлердин жанына барып, кечиресиз, ошол маршруттук каттам боюнча маршрутный листиңизди көрүп коеюн десеңиздер, ошол жерде жазылган. Саатыга чейин жазылган. Обедке канчадан канчага чейин туруш керек, полностью ошол жерде жазылган. Бүгүнкү күндө биздин ошол кызматкерлер ошентип элдер сураганда ошону көрсөткөнгө даярбы? Даяр. Этикалык жактан ошону көрсөтө алабы? Даяр. Себеби биз күндө эртең менен берип, ошол немени дислокациясын берип, колуна берип жана чыгарабыз. Ушул жерден аз теле көрүшүн кабыл алып, анан суроо берсем. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Саламатчылык. Мен кайрылдын иштерине ийгилик каалайм дейм. Иштери жакшы кетип атат. Ошого ыраазычылыгымды билдирем, анан дагы сиздерге мен өзүм суром. Вакант месяларыңыздар бар, биз балдар барабыз. Рахмат. Бул боюнча мына жогоруда айтып кеттик, азыр бүгүнкү күндө 5 вакантный место бар. Келсеңиздер болот, бизге келип кайрылсаңыздар болот. Биз кандай документацияны кылыш керек, сиздерге көргөзөбүз. Шартын айтып бересиз да? Шартын айтып. Жана мына ушул суроо үзүлүп калып, теле көрүүчүнүн суроосун кабыл алып. Мен айткым келип атат да, бул жерде айтпадыңыздар, канча убакыттан кайсыл жерге туруш керек, ошонун баардыгы жазылып берилген колуна депчи. Анан кийин ушул жол кайгыл кызматкерлери кайсыл учурда бир убакыт бар да, туурабы? Бүгүн документ текшерилет же бүгүн нерсе депчи. Бүгүнкү күндө ар кандай кырдаалга туш болгон учурлар болот да. Жөндөн жөн эле ушул майя кызматкер токтотуп документти текшерген укугу барбы? Эгер биздин айдоочуларыбыз жол эрежесин одоно түрдө бузуп койгон болсо, бузбаган учурда деле токтоткон учурлар болот го? Же мен айтып атайын, же жол кырсыгын жасап койгон болсо, ошо биздин жол кайгыл кызматкерлери мындай көрмөксөн болуп өтүп кетишке мүмкүн эмес да. Ошондой учурлар болуп калат. Ошол убакытта түшүп, ошол жол кырсыгын жасаган болсо, ошолорго каршы күрөшүш керек. Эгер мына жолду тосуп туруп калган болсо, андай да чындыгында биздин нөөмөтчү келгенге чейин маршруттун иси жок болуп калышы мүмкүн да. Себеби көрбөй өтүп кетсе, бул туура келбей калат. Ошол токтоткон учурда
айдоочу түшүш керекпи же май кызматка жанында барыш керекпи? Бул боюнча көп эле айтып келатабыз. Айдоочу жол эрежесин бузган болсо, биздин кызматкерлер барып, өзүнү тааныштырып, мен инспектор Ахматов. Сиз могу жол эрежесинин мындай пунктун буздуңуз деп туруп, өзүн тааныштырып барып туруп, ошол айдоо күбөлүгүңүздү алыңыз же документтериңизди алыңыз деп сураш керек. Бирок бүгүнкү күндө биздин айдоочулар көбүрөөк чуркап түшөт болуш керек май Эми кызматкерлери. билесиздер да, бизде кичине бир аз да болсо мындай канына сиңип калган дагы Кичипейилдик бар. токтотуп ошол жеткизгенге чейин биздин айдоочулар өздөрү түшө калып жүгүрүп келишет да. Түшпөй отуруп турса, ошо биздин кызматкерлер барат. Бизде дагы теле көрүшү бар экен. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Саламатчылык. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Мен негизи 5 жылдан бeri айдоочумун. Ош шаарынын негизи Ош областынын дарык кызматкерлерине деген ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби деген булар айдоочу аялдарды. Алло. Угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз. Айдоочу аялдарды деген өтө сыйлашат. Дайыма бир эле мондай түшүндүрүп турган нерсени жакшынакай жөнөтүп коюшат. Ошого гаи кызматкерлерине аялдардын атынан ыраазычылыгымды билдиргим келет. Рахмат. Анан дагы бир биздин убактыбыз аз калып атат. Ошол жерден бир суроом келип жатат. Мына 25 майды өткөрүү боюнча күчөтүлгөн тартипти иштедиңиздер. Абалы кандай болду? Ошол мына ишемби, жекшемби күнгө да туура келип калды. Мына ушул боюнча кандай кырсыктар болгон жокпу? Бул боюнча айтып келе турган болсок, биздин шаарыбызда 56 мектеп болсо, 56 мектепке 56 кызматкерибиз бөлүндү. Ош шаардык ички иштер башкармасынын башчысынын буйругунун негизинде 56 мектепке биздин жол кайгыл кызматкерлери жана ошондой эле участкалык инспекторлор жана идейн кызматкерлери болуп бөлүнүшүп, ошол жерде биздин кызматкерлер жол кырсыктары боюнча жана ошондой эле ушул бүтүрүүчү деп айдап чыгып аткан автоунаалардын айдоочулары менен биргеликте сүйлөшүп, жана ошондой эле ушул акыркы коңгуроого карата биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгында биз атайын айдоочуларды чакырып, жыйындарды өтүп, элге түшүндүргөнбүз. Жана ошондой эле Памфилов мектебинде ата-энелер менен жана ошондой эле биздин агайларыбыз менен, эжекелерибиз менен биргеликте ошо биздин кызматкерлер жол кырсыгын сактоо жана ошондой эле 25-нде акыркы коңгуроо боюнча ушундай темада сабактарды өтүшкөн. 25-чи ушул май күнү акыркы коңгуроодо эч кандай окуучулар автоунаа минип чыгып, жол эрежесин бузуп, же болбосо жол кырсыгына кабылгандар болгон жок. Чындыгында 1-2 мектептен ушундай айдап чыгабыз деген биздин окуучуларыбыз болду. Биз алардыга жол койгон жокпуз. Эми жалпысынан жол кырсыгы катталган жок. Чоң рахмат сизге дагы. Рахмат ушунча убактыңызды бөлүп келип берген үчүн. Анткени өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө ушул сиздердин кызматтагы кызматкерлердин кесипкөйлүгүн аныктоо, аларга баа берүү республика боюнча эле чоң бир эмени ажиотажды жаратып атат. Анткени баа билесиз, бул тармактагы болгон анча-мынча баа жетишпестиктер, көп окуялар буга негиз болуп берди. Ошондуктан биз ойлойбуз, биздин Ош шаарында мына сиздердин жасап жаткан кызматыңыздарды эл билет жана ошол массалык маалымат каражаттары менен болгон тыгыз иштешүүңүздөр өзүнүн жакшы натыйжасын берип атат болуш керек. Биздин карамабызда болгону 1 мүнөттүк убактыбыз калыптыр. Сизден кандайдыр бир элге кайрылуу болсо. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын атынан, Ош шаардык жол кайгыл кызматкерлеринин атынан Ош шаарыбыздын тургундарына жана меймандарына, конокторуна каалап кетерим, бардык үй бүлөдө тынччылык болсун, аманчылык болсун, иштеринде ийгилик болсун, эч кандай мындай жол кырсыктарына кабылбасын, ар дайым жол эрежесин сактап, мындай жакшы айдоочулардан болуп, ден соолуктары чың болуп
жүрө берсин деп каалап кетем. Сиз да бизге жакшы кабарлар менен келиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эскертектен бүгүнкү биздин таяндын темасы жол кайгылуу кызматтын кызматкерлери канчалык деңгээлде кесипкөй деген теманын үстүндө сүйлөштүк. Ал эми студиябыздын коногусу Ош шаардык ички иштер башкармалынын жол кайгылуу кызматынын башчысы, милициянын подполковник Шакиров Шайырбек Шакирович болду. Ал эми берүүнү мен Сүйдө Соорбай алып бардым. Сиздер менен коштошом. Эртең ушул сааттарда бөрөдө жолугушабыз. Саламатта калыңыздар.